бул өмүрдө асмандагы айдай жандың сен жашоомду саймаладың мени сүйгөн жүрөгүңдүн кагышынан айланайын мени сүйгөн жүрөгүңдүн кагышынан айланайын. Орустун улуу жазуучусу Иван Сергеевич Тургенев мындай деген: бакытта эртеңки жана кечээки күн жок. Чыныгы бакытта азыркы убакыт бар. Болгондо да бүгүнкү күн эмес. Учурдагы көз ирмемдер. Дал ушул бактылуу мүнөттөрдү бирге өткөрүү үчүн баш кошуп, кайда барса чогуу жүргөн алып баруучу Нурзат Токтосунова менен жолдошу Максат Надырбеков бизде конокто. Чындыгында мен ачык эле айтканда теледен көрүп анан Нурзатты мындай алып баруучу деп кээ бирлер окуучулар келет. Мен сизди кичинекей кезиңизден бери көрүп алып, анан аябай монтип алып баруучу келди дешипчи, эмоцияларын чыгарып. Менде андай жок болчу. Мен Нурзатты чындыгында баягы көп айтат го, мындай аябай характер аябай кырс адам катары көрүнөт го телевизордон, мындай өзүн көтөрүп монтип жүрөт деген ойдо болчумун мен деле. Анан ошол окуу жайга барып Нурбектене баргандан кийин адамдык эмесин көрүп, байланышып, көп нерселерди көргөндөн кийин анан аябай жакты да. Чындыгында ортодо көп нерсе ойлоносуң, баарысы эми ал жашырган эмне ортобузда жашыбыз бар, ошол нерсеге ойлонуп анан бул жашоодо издеш керек экен да, мындай көп үчүнбөйттүр, жаштардын көп үчүнбөйт да. Жашоо десе эмне десе баягы өзүнөн мындай алыш керек, анан кичинекей татынакай алыш керек деген сыяктуу боло берет. Чындыгында сен түшүнгөн бактылуулук бул эркиндик да жашоодогу. Үйлөнгөндөн кийин дагы күтүп жүрө бердим да. Күтүп жүрө берсем Нурзат колдон чыгып баратат да. Себеп бул өзүндө көп сүйлөшүп эме кылганда анан билбеген адамга кантип эле сыртынан сен сүйөт, жакшы көрөт экениңди билбейт да. Мен ортодон бир окуялар болуп кетти, ошондо Нурзатты аябай жакшы көрүп калдым да. Акыркы бир 8 айын аралыгында ушунчалык жакшы көрүп, мен колдоочум болду да, аябай мага жакшы нерселерди айтып. Мага байланыштуу ал Нурзатка эч тиешеси жок. Анан мен ошондо Нурзатты аябай бааладым. Анан мен баягы карап сүйлөшсөм Нурзат Россияга кетмек да, анан бирөөгө кандидаттар көп экен да негизичи. Анан агитация иштери жүрүп аткан экен. Анан мен ошондо өзүмдүн платформамды айттым, программамды айттым. Жыргатам деди. Ооба, 100% голос менен өтөйүн дедим. Коалиция болбойт дедим, 3-4 партия болбош керек деп. Анан чындыгында жеңип чыктык. Биз эч кимге акча тараткан жокпуз. Таза шайлоо болду ушунчалык. Үгүт иштери катуу болду. Үгүт иштери жакшы болду. Анан Нурзатка түшүндүрдүм, айттым, бул дагы шок болду. Россияга 20 күнгө өтүп ойлонуп келди. Анан айныткан кишилер толтура болду. Мен Facebook'тан жазсам, башында 2-3 күн жакшы болуп аткан, анан айныткан кишилер көбөйгөнүн мен билем да, мен сезип турам да. Сөздөр башкача болуп, көп жооп бербей баштаганда анан жаңы программа даярдадым. Антпесе башкалардын сөзүн угуп, кыз киши негизи байырбыр кеңеш сурайт да бирөөнөнчү. Мен эжем айткандай күйөөгө өтө берейинби деп менден сурачу да. Анан мен урушкам да, сен мен ооба десем тийип аласыңбы? Сиз жашайсыз да, же мен жашамак белем. Сен жок, не кылайын деп өзүбүз чечиңиз дегем да. Ар бир адам өзүнүн жашоосун өзү чечет. Максат мырза ар дайым жашоодо өзү каалаган нерсени жасап көнүп калган. Бул нерсеге ата-энеси да тоскоолдук кылбай колдоп турушат. Андыктан өзүнөн 6 жаш улуу айымга үйлөнөрдө да айтканынан кайткан эмес. Бир гана сөз суроо бердим атама. Нурзат менен баш кошом деп айтардын алдында. Ата, мен бактылуу болушумду каалайсың десем, ооба деди. Анда мен бактылуумун ата десем, Нурзатка мен эч кандай претензиям жок. Ушунчалык сонун келин болуп берет. Балам, сен нормальный жүр деп мен уруштурайын. Анан көбү айткандай жаштар карап кетет го анан деген сөздөрдү айтышты. Мага менин туугандарым айтты, Нурзат сени карамак беле ал деген. Мен чындыгында Нурзатты жакшы билем, ичинен. Адамдыгын билем да. Бирөө сыртынан сөз менен айта бериши мүмкүн, бирок мен адамдык сапатын билем, ошон үчүн. Бул шимшиккен да. Бул эле байкайт экен да. Мен кандай болсом ошондой болуп эле мындай
шеге албайсың го такырчы, анан ошо биринчи айтканда аябай күлгөм да, силерге деле айтып бердим элем го, анан шок болдум да бир топко чейин. Кыргыздын макалы бар. Макалдар ушунчалык так жазылган, эч кандай бир чоң Кытайдагыдай бал китептин кереги жок, библиотеканын кереги жок, китепканалардын болгону бир эле макал менен айтып койгон. Бактылуу болом десең бирөө көз артпа деп. Болду. Анын ичинде бардык философия жатат да, ошон үчүн биз жашоодо алдыны карап кетебиз керек да. Бир сонун немеде притча бар, окуя, хикая. Ошондо чычкандар жөнүндө да. Ошол дубалга жазып койгондо, эгер сен колуңдагы эски сырды таштасаң, сен жаңы сыр табасың депчи. Биз ошол эски нерсени, өткөн нерсени сөз кылып артта ушинтип жүрө берсек, жаңы нерселерди өткөрүп жиберебиз да. Ошон үчүн алдыга гана умтулуп, токтолбостон кетиш керек да. Өзүнүн талыкпаган эмгеги менен дал ушул даражага жеткен Нурзат Токтосунованы жолдошу түшүнүктүүлүгү үчүн өмүрлүк жар болууга татыктуу деп тандап алган. Бири-бирин эркин, жакшы мамиле, урушпай, талашпай, үйдө ырк-чыр болбой, ушунчалык мен түшүнгөн адамды кааладым да. Көп адам түшүнбөйт экен да, сени кызганат экен, сен түндө 12-де, 1-де келесиң той алып барып, сен чарчап келсең огош бетер мээң жесе саат 3-кө чейинчи, анан уктабай каласың, эртең менен туруп кетишиң керек да. Анан сен эмне кылып жүрдүң, анттиң, эмне кылдың, анан бүт карап, баарын аңтарып, ал жашоонун кереги жок кандайчы. Ошондон ырк бузулуп, анан адам качып кетет болуш керек да бири-биринен. Анан баягы эки кочкордун башы бир казанда кайнай берет экен да, бирөө кочкор эмес, кой болсо. Максат мырза 3 жылга жакын сүйүү сезимдерин ичине катып жүрүп, убагы келип акыр аягын Нурзат Токтосунованы ынандырган. Үй бүлөдө жолдошу бардык жагынан лидер экенин баса белгилеген алып баруучу кайын журтуна күйүмдүү келин болууга аракет кылып жүргөн маал экен. Көчө мисалы, көчө мен үйгө келсем, апам чыгарын артат да, анан кир үйгө дейт да. Өзү артада тешинесин, анан апа кирбейм, мен сиз кантип бобо калат го дедим да, күлдүм да, кирип кетсем үйгө, сиз эшикте чыгарын артсаңыз. Ой, бүттү, кире бер, мына моуну эле аңтарып коем эле, 9 катты эле аңтарсам эле бүтөт депчи. Бул деген үй бүлөдөн экен да, мисалы, кээ бир башы менен жер казганга да жакпаган келиндер бар да. Караганда мен атам, апам аябай мына Максатты тарбиялаган кишилерди мен чын эле көргөн эмесмин мындай адамдардычы, мындай ушунчалык мына даже башкалар да жамандабайт да отургандачы. Элестетсеңер, мындай эл мындай кээде отуруп эки кишинин башы бириккен жерде жамандашып, мындай бири-бирин айтып анан мынтип кыйбатын айтып калат го. Андай эмес да, сонун, анан ай алтыным, ай уктагыла, анан тургула деп эле өзү эле күйпөктөп эле бир нерсе жасап эле, нанды да жасатпайт. Анан албетте колдон келишинче, мисалы коноктосо ондо мынтип үйдөн колдон келишинче оокат кылам. Жумушум болгондо мени маселе жок жумушка жиберишет да. Мындай келиндик доор дегенде деле мен билбейм деп айтпайм. Мисалы Максат айтсын го. Чындыгында башында жаңа айтып атпадык беле. Баарысы ойлогондо чай куюп бербейт депчи, мындай момундай болсо керек, аябай монтип Суперинфонун биринчи бетинде эле жүрөт го деп ойлошком. Анан үйгө келип ушинтип отуруп алат деп ойлогом да. Анан үйдө халатын кийип, жолугун салынып алып эле сонун иш кылат тыпылдап. Анан негизи өлө тез кыймылдайт да. Монтип турат да, мынтип. Анан көп иштерди жасап, чыны конок көп келгенде чыны жумай деген бар эмес, ошолордун баарын жууп тазалап, коюп койбойт да жыйыпчы, ошону кайра тазалап, ошенткенде каршы болгондор эмес, сен баягы чай куюп бербейт го атам апама, сен кичүүсү болсоң, кичине кичүү келин деген чай бериш керек да энеге деген ойду айтып аткан адамдардын оосу жабылып эле отуруп калды. Гезиттен окуп алып, кош бетер отуруп калабы деп атабыз. Жан шериктер көп жагынан окшошпуз. Бир нерсеге жинибиз келсе, унчукпастан басып кетип калмайбыз бар дешет. Бирок ал жаман сапаттан арылууга аракет кылып жатышыптыр. Нурзат баягы ар бир пайда болгон нерсесинен качып кетип калат экен. Кетип калгысы келет экен да. Мен кетирбей кармап калам да. Мен билем. Себеп Нурзат баягы чындыгында өзүнүн ичинде эмоциясын басып келейин деп нары басышы мүмкүн да. Нары басканда ал ой деген күлүк да. Дагы башкача ойлорду айтылып, ар бир адам өзү чындык менин жакта деп эле ойлой берет да, ар биричи урушуп кетсе делечи. Анан ал өзүнүн чындыгы менен мага дагы бир жаман нерселерди ойлонушу мүмкүн да. Мен ага жол бербейм да. Мен андан көрөк токтотуп туруп, ошол жерден чечишип алганыңыз жакшы да. Сен эмнеге мынтип тарындың? Көрсөм менин оюмду айтам, бул өзүнүн оюн айтат. Анан салыштырып көрсөк,
болбогон жерден түшүнбөй калган жерден кетип калат да. мен Ошол өзүм экини мойнойнунам. түздөп коебуз да. Бул ой мага эмеден келген да. Томас Эдисон деген кыйын лампочканы ойлоп табуучу ушунчалык позитивный адам бар да. Ошол адам лампочканы жасап атканда 1000 деп айтат, 10.000 деп айтат. 1000 деп деле ала турган болсок, 1000 жолу баягы тажрыйба жүргүзүп күйбөй калган да. Анан кайра жаза бергенде, анан айланасындагылар айтканда, сен тажабайсың, болбойт, бул лампочка күйбөйт дегенде, акырында түшүнүп, анан айтканда, мен муну жазасам свет болот. Жазбасам дагы 1000-нчи жолу болбой калат деген да. Анан ал айткан, мен ар бир эле жасаган катачылыгымды кайра кайталаган жокмун дейт. Бир жасаганымдын катачылыгын таап, бир шаг, бир кадам таштап отуруп мен жеттим дейт да. Биз дагы бул жашоодо ар бир кадамыбызды кечке эле ошол кыялыбыз бар да деп эле кайталай берсек, анда адам жашабайт да эч качан, бирге болбойт. Балекет жакшы көрсөң дагы ошол характер бизди алыстатып салышы мүмкүн да. Ошон үчүн ал жаман сапаттарды салып эле салсак жакшы болот деп өзүбүзгө кабыл алганбыз. Анан урушпайбыз, Кудайга шүгүр. Урушсак өтө катуу урушуп кеткенибиз 1 саатко. Нурзат айымдын айтымында бирге жашаган 6 айды алып караганда Максат мырза камкор жолдош экенин баамдаган. Бул эле эмес, өзүнүн анча-мынча жаман сапаттарын жоюп, жолдошунан жакшы сапаттарды үйрөнүп жатыптыр. Мен апам минтет да. Жаңы келин келгенде же күйөөгө тигенде баары эле мактай беришет го. Ай, момундай экен, күйөө болобуз, момундай экен десе анан апам айтат да. Сен өзү 5 баланы үйлөп 3 кызды бергенде анан. Анын чуусун 6 айдан кийин болот депчи, жобосу 1 жылдан кийин көрөлү, 1 жылдан кийин айткыла дейт да. Ошол айткандай мына алдыңкы жашалган 6 айга карап көрсөк, абдан камкор да. Аябай камкор, мисалы. Айтат, түшүндүрөт да, мен кээде бир нерсе жиним келип кетет, мен жиним да мурун учунда да, анан бат тарап кетет да. Жаным, ойлонуп көрчү. Сен ошого жиниң келгени менен сага эле зыян болуп атпайбы депчи. Аябай сабырдуулукка, антпе тим эле кой, таштачы, бош эле койчу деп мен аябай. Анан азыр мындай эркиндикке үйрөндүм да. Азыр кичине мурункудай көп иштебей, себеп багып атат да. Жыргал экен да. Камкор болгончу, ошон үчүн бир эле сапаты ошол. Бирөөсүн эле айтсам жетиштүү болуп болуш керек, абдан камкор да, анан түшүнүктүү. Түшүнүктүүнүн ичинде баары кирет да, өзүңүз билесиз. Сүйүү бар жерде кызганыч, таарыныч, эркөлөө жашайт эмеспи? Сүйгөн адамга эркөлөө өзүнчө сонун нерсе экенин айткан Максат мырза сүйүктүүсүнө эркелеп да, аны эркелетип да турат экен. Эркелейт, жакшы эле эркелешебиз. Үйдөгүлөрдү унутуп калабыз. Мен ойлой берчүмүн, мурда такыр антпейм, мен мондай болом, монтип жаза деп айтам дечүмүн. Азыр анын бири жок ишенесиңер. Кече чай куюп атып мынтип отуруп анан стол алып барып бергим келип, эл көзгө илинбей, анан байкелерим түшүнүп атам. Мен да кыйын болгом да, байкелерим, жеңелерим келгенде сүйтпей эле койбойбу депчи, тыйынтып койбойбу деп өлө кыйын болгом да. Анан азыр антип айткандан алыс болуп калдым. Балаңды кантип тарбиялайсың десе дагы көрөбүз учурунда деп калдык да, анткени айтыш кыйын болуп атат. Ал тургай таттуу кичинекей торт жесең дагы ушул Максат жесе экен деп мындай, албетте ойлойсуң баягы. Жогоруда айтпадым 2,5-1 бүтүн деп. Баары бир бүтүн болуп калат экен да, жарымың. Өзүм ошондой мамиле кылып атпайбы? Өзү ар бир жеген, ар бир кылган, анан бир жака кетсе дагы чалып, жаным, мен момундай жерде жүрүп атам, мен сени алып келем ошол жерге, сен бересиң, өлө сонун экен, биягымдай экен деп айтып берет да. Көз күйдүргөн түгөйлөр маек соңунда. Буйрugан күнү бала жытын жыттасак, жагымдуу жаңылыкты сөзсүз алгач сиздер менен бөлүшөбүз деп коштошушту.